Биздин айыл деген көрсөтүүнү билесиңер да. Көрүп жүрсүңөрбү? Ошол көрсөтүү менен силердин айылга келип атабыз. Анан силер менен көрсөтүүнү баштап атабыз. Анан кыскача бир 5-6 суроо бергим келип турат. Айылыңарды сүйөсүңөр деп ойлойм мен. Жана айылыңар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды билишиңер керек деген ойдомун да. Айылда канча эл жашайт? Так саны. Ким билет? 300-дөн ашык келет. Жалпы калктын саны? Билбейт экенсиңер, Райондун борбору Баятовтан. Силердин айылга чейин канча чакырым жол? Жакшы. Центрга көп барат окшойсуңар, Жакшы. Коңорчок деп айылыңар аталып атпайбы? Эмне ат мааниси? Гүлдүн аты. Эмне болгон гүлдүн аты? Мындан канча жыл мурда бул айылда деген тикен гүл өсүшкөн, коңорчок деген. Ошолордун ордуна ушул коңорчок айыл курулуп, ошондон кийин ошол гүлдүн атынан коңорчок деп аталып калган айылыбыз. Мектеп жөнүндө бир кыскача маалымат айтсаңыз. 1993-жылы 2 кабаттуу подвалы менен 360 балага ылайыкташтырып курулган. Бүгүнкү күндө мектепте бардык предметтер үчүн кабинеттер жетиштүү, мугалимдердин саны да жетиштүү. 2009-жылы кошумча спорт зал курулган. 2017-жылы балдар футбол ойнотчу аянтча курулган. Артында? Артында. 1-4 класстар үчүн жалпы 93 бала тамак ичет, ысык тамак берилет. Ашканасы заманбап ысык суу, муздак суу менен курулган. Компьютер класс бар. Подвалда болсо атайын балдар машыгуучу, жаштар машыгуучу күрөш залы бар, машыгуучу зал бар. Айланасында болсо ушу бак дарактар менен курчалган парктар бар. Бүгүнкү күндө 250 карагай тигилген. 15 түп өрүк, 20 түп алма бактар бар жана тал теректер бар. Айлана аппак болсо да баягы айылдын ичи жапжашыл турбайбы? Айылыбыз өрктөндүрүлгөн жашыл менен бүт. Айланасın dolur kurcağan, kayda yürüsüm istin çıkmagan. Bizdin ayıl cerdin sulusu, cılda barsam cılda suhtanam. Bizdin ayıl cerdin sulusu, cılda barsam cılda suhtanam. Bizdin ayıl, bizdin suyubuz, bereke göp dolu übüz. Aylanayım menin Биз эми тарыхка айрылсак 17-жылдын этегинде, башка тактап айтканда 1790-жылдарда ушул Актал өрөөнүнө келип ата бабалар жайгашкан экен. 200 жыл болду деп карашат да ошол жака келгенибизге. Айылыбызда тарыхый жерлер да бар. Чолок коргону, жаныбызда Шырдакбектин чеби бар. Айылыбыз чакан, бир 300 түтүн, эйипкинге чукул калк жашайт. Айылдык клуб, ФАП бар, бала бакчабыз бар. Актал өрөөнүнүн батыш тарабында жайгашкан чакан айыл, эл ынтымактуу. Ыйык туткан биздин айылды, бөчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, биздин сүйүбүз, береке көп толу үбүз. Айланайым менин айылым, түбөлүк сага
99-жылы уюшулган коңорчок айыл болуп, ал тикелектин атынан айтылган коңорчок айылы деп. Ал тикелек болсо кичинекей бадал болгон өзү. Мен баамдап атам да чычырканак сыяктуу окшойт, э? Мында 1 метрдей болгон бадал болгондо, ошонун атынан коңорчок айылы деп аталып калган айыл. Ыйыктыгың сенин билемин, дайым таза сага тилегим. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толуу үйбүз. Ата-бабалар сырттан келген, аргаш жактан келген. 3 уруудан турат чоң. Моңголдор, саяктар, анан басыктар деп. Анан ошолордо тоолордо, Масарда түптөгөн, ылдый келе атканда Сүтбулак деген айыл бар. Аякта жайгашкан. Анан биякта Тинекурак деген бар, Белгыштын деген бар. Ошолордун баарынын айланасында ошо уруу болуп жайгашкан элдер. Токтогулдун этегинде. Отутташкан. Андан кийин ушул коңурчак тикени бар экен деп, гүлдү тикени бар экен деп, ушул жерде айыл болот экен деп турган кийин түптөгөн элибиз да ушул жерде. Анан ушул жерге айылыбыз туруп калган, жайгашып калган. Айланасы акбак болсо дагы айылдын үстүн жапжашылып. Түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Кандайдылет, биздин айылга кош келипсиз. Кош келдик. Кош келипсиз. Атыңыз ким? Менин атым Ботали Талайбек. Адилет. Коңорчок айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 3 айдан бери иштеп атам. Жакшы. Анан Жакшы. биздин бул жерде турганыбыздын себеби ушул территория биздин муниципалдык менчикке караштуу жер. Биягыбызда Айыл өкмөттүн балансында, э? айыл өкмөттүн баласы. Бияк оң солдагында болсо вет сервис турат. Муну болсо вет сервисти 2012-жылы курганбыз. Мунун ичинде жайыт комитеттин конторасы бар, аптека бар. Уйларды куудуруучу пунктубуз бар ушунун ичинде. Оң жагын карасак мечитибиз салынган. Бул дагы 2014-жылы жаштар бүткүл жаштар уюмунун негизинде салынган. Анысы иштеп атат. Бул жерде карай турган болсок, муниципалдык кампабыз иштеп атат. Бул кампа окшойт, э? Кампа. Бул жерде сакталат да. Бул жерде дыйкандардын эгиндерин түшүрүп, ар бир көзөнөктөр бар. Ар бир дыйкан ошо көзөнөктөргө арпа, буудайын жашынакай жазга чейин сактап, ошону оокат кылышат. Ага эмне жаңылык айыл? Бул жерде 2008-ден бери могу асыл тукум уйлардын асылдыгын жогорулатар деп арыз программасы менен Кант шаарынан Мистен мондай букаларды алып келип, ошондон бери үзгүлтүксүз улам чоңойтуп, кайра жашынап келип, мондай уйларыбыздын асылдыгын жогорулатып атабыз. Могу жерде турган букалар ошол асты 3 жаш, 4 жаш болду. Могу торпокторубуз болсо быйылкы түшкөн торпоктор. Ушул букалардан түшкөн торпоктор. Бул сүттүүлүгү аябай жогору. Чорный посту багытындагы уйлар. Мына бул жерде частный ветеринар болуп, Айбек Болотул иштеп атат. Жакшы. Ассаламу алейкум. Ишилгер бай. Жакшы. Канча бука бар жалпы? 3 бука бар. Аз айылда 3 бука бар. Жалпысынан булар чоң букалар булар, кийинкиси тай бука. 1 жаш болду да. Бул айылдын баардыгы эле ошо элдин уйларына болгон сары? Бул айылдын ичиндеги 2 кесүү бар. 2 кесүүгө ошо 2 буканы кой беребиз. Жайы менен ошо 2 кесүүнүн ичиндеги уйларды уруктандырат. Анан эми бул жерде дагы тек сервисибиз бар, мына муниципалдык. Техникалар ушул жерде турат дагы, атайын бул жерде Атто Курбайке иштейт, сварщик болуп. Бүт могу техниканын бузулуп калган жерин сваркалап, оңдоп ушул жерден болгон дыйкандар, шофёрлор ушул жерден ремонт кылышат. Мунун ичинде сварка бар, пилорама иштейт, циркулярка иштейт, токар бар.
Айыл өкмөттүн мана балансында. Бүт ушу турган территория бүт айыл өкмөттүн баласында. Мына бочкалар, цистерналар ушу территория. Мына могу иштеп аткан байкебиз Аттокур байка. Бул постоянно күнү түнү ушул жерде дагы качан келсе, дыйкан качан келсе сваркалап, оңдоп түзөп иштетип берет. Жакшы. Assalamu алейкум. Ишилгери байкелер. Канайсыздар? Аман байкем камасыз. Аман байке азыр арпага чабандарды көчүрүп келгенге даярданып атышат. Аттокур байке. Үстүнө стойкаларды катып атасызбы? Ооба. Жүктү салганга. Ооба, бурустарды тагып атабыз. Сил арпага даярдап атабыз да муну машинабызды. Жакында кетет. Барат, келет, көчүрүп барат, көчүрүп келет. Айылда аябай керектүү адам турбайсызбы? Ошондой го. Жакшы. Эң кыйын кишибиз ушу. Бардан жок кылып чыгарып берет. Бизде токарный станок, сварочный станоктун баарын ушу киши өзү иштетет. Кыйрайып, советскийден калып калган. Ушинтип мактап жактап жазат кетесиздер сиздер. Биз мактайбыз, мактабасак катып болот ушу кишиди. Эң кыйын жогорку сапаттагы кишибиз ушул. Бүт баарын дайындап берет бизге, темирлердин баарын. Биякта болсо биздики бүт толук бу жердечи. Көрүк бар иштейт, устакана. Станок бар токарында адам иштейт, циркулярка иштейт. Дробилкабыз бар, жем тарткан. Азыр ал терди тиги бөлмөдө. Бир нерсе баягы сынып, талкаланып, бүлүнүп калса шаарга чуркабай. Ушул жерден эле жасайт экенсиз, Бүт бияктан. Сиздин колуңуздан чыгат. Шаарда запчасын алдырбаса так калганда бүт бияктан эле чыгат. Темирге жан салат экенсиз да. Темирдин атасы. Ушундай экенбиз эмне кылабыз эми? Жакшы. Ийгилик болсун. Акыл İşte бериңиздер. Рахмат. Дровилкабыз, ташилкабыз, токарыбыз ортонуку. Ушу айыл өкмөттүн баласында турат. Тиги жерде Баарыңыздарга ортого? ортого. Ушул жана Аттокур байке иштетет ушунун баары. Мына дыйкандар келип, могу жерге жемдерин тартат да адыра кылып алышат. Тегирмен турбайбы? Адыра тартатып. Мына бизенге келип тактайдан тирип решетке жасашат. Тиги жерде токарын иштетет. Токарны дагы бир байкебиз бар. Токарда иштейт ажерге. Бул баягы Союздан калган. Союздан калган эмес, биз сактап калганбыз ошонга. Сактап калып, мына эч кимге менчикке бербей, ошо ортодо келип иштетип, могу жерден керектүү темирин ушул жерден чыгарып алышат. Буроолорун, бу гайкаларын ушул жерден жасап, түзөп, калган тиги байке Аттокур байке жасап, оңдоп, жашынакка кылып гараждан чыгарып берет. Баардыгы иштейт. Бүт иштейт, ушул жерде тургандын баары иштейт. Даже кыркын пунктубуз бар болчу бу жерде, мына бу жерде ташилкасы, станогу, бу жерде тапчаны турат. Бизенге да кой кыркабыз ушул жерден. Атайын жазындасы мына могу жерге кой кыркып иштейбиз. Балдар. Ынтымакташып эле, Ооба. Негизги мындай айта турган, баса белгилей турган нерсеңиздер айылда ынтымак окшойт. Эң негизгиси биз айыл эли ынтымактуу турат. Биринин сөзүн, улуунун сөзүн угат, кичүүнү заттайт. Ошо ынтымак бар жерде ушундай ырыскы болуп, баардыгы чогуу турат ушул жерде. Баягы жылуу алуу, бөлүп алуу, Жок, талап андай алуу деген нерсе бөлүп сиздердин кетейин. айылда ушул болбоптур да, Жок, бөлүп кетейин, жулуп кетейин деген жок. Биз бүт ортого калтырып, ошону эчтеке неме кылбай туруп, жашынакка иштетип келатабыз. Жакшы. Азыр мына өзүңүздөр көрүп турган артыбыздагы ушул Аксай каналынын башкы суу бөлүштүрүүчү бөлүмүндө турабыз. Бул Аксай каналы биздин айылга мындан 10 жыл мурун ушул мамлекеттик каржынын эсебинен курулуп баштаган. Биздин каналдын эң узактыгы 17 километрди түзөт. 93 000 кубтук суу топтоочу жайы да курулган да. Долбоор республикалык деңгээлдеги бир 3-4 орунда турган эң чоң көлөмдөгү долбоор деп эсептелип келатат да. Сметалык наркы 167 миллион сомду түзүп олтурат. Бүгүнкү күндө ушул Аксай каналынын курулушунун бүтүшү менен элге көптөгөн пайда кирешелерди алып келет. Биз өзүбүз ушу мал киндиктүү эл болгондуктан айыл чарбасында чыктуу тоюттарды топтоодо канал бизге өтө чоң жардам көрсөтүп келет. Элдин жашоосуна чоң өбөлгө түзөт деген ойдобуз. Чолок Коргон чеби Коңорчок айылынан 5 км аралыкта жайгашкан. Бул Кокон хандыгына тиешелүү 19-жылдарга таандык. Бул чеп жөнүндө айта кетсек, Кокон хандыгынын
тушунда курулгандыгы байланыштуу бул жерде алык салыктардын баары алынып турган, ушул жерге топтоп кайра Коконго жөнөтүп турушкан. Дагы бир өзгөчөлүгү Улуу Жибек жолунун боюнда болуп калгандыгына байланыштуу бул жерде Кашкардан, Андижандан соодагерлер келип соодалап турушкан. Чеп топодон айда ийденип, бышырылып салынган. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат деп ойлойбуз. Калыңдыгы асты жагы 1 метр, үстү жагы 50-60 сантиметрге чейин жетет. 8 катар баксадан курулган. 8 катар дуалныкы. Анан ого ата турчу көзөнөктөрү бар, тешиктелери. 4 бурчунда болсо мунаралары бар. Конус түрүндө курулган. Анысы болсо 11 катардан турат. Кокондуктар ар бир басып алган жерине, кыргыз жерине чептерди курушкан. Себеби ошол жергиликтүү элди башкарып туруш үчүн ошол жерге сарбаздарын коюшкан өздөрүнүн. Ошон үчүн булар чептерге аябай басым жасашкан. Биздин Ак Талаада болсо мындай чептер саналуу эле. Мен Талайбеков Молдахмат, ушул айылдын тургуну болом. 2018 жылдан баштап Кеңеш ата пескоблок чыгаруучу ишканасын түзгөнбүз. Ошондон бери буюрса мына 4-чү сезонду жыйынтыктоо алдында турабыз. Бул жакта стандарт деп коет 20 см, эндиги 15 см жана тумба болгон 3 түр. Анан ар кандай боектор кошулуп крастетип чыгарабыз. Өзүбүз кошо иштейбиз. Менден бөлөк 4 киши жумуш орду менен камсыз кылынган. Ал кишилердин баардыгы силе өзүбүздүн айылдын тургундары. Бир күндө 450-500 пескоблок чыгарганга кудурет жетет. Бул жактан өзүбүздүн айыл, кошуна Кара Үргөн айылы, Чолок Кайың, Жергетал кээде болот, Коштөө айылына чейин алып кетишет. Бишкектен алыс болгондуктан алып келген жанагы кошуп аткан цементибиз кымбатка түшөт. 20-лык пескоблоктор 30 сомдон, 15-лик пескоблоктор 25 сомдон, тумбалар 65 сомдон. Доктор Көкбайке ушул айылдагы ойлоп табуучу экен. Калган каткан темирден ушундай бир станокторду жасап аткан турбайсызбы? Эмне бул? Бул циркулярка, ушу шаардан көрүп келип туруп эле анан үйдөн эле жасап алдым эле колго эле. Өзүңүз жасадыңыз? Өзүм эле колго жасап бүт растап алдым. Эмне колдонулду? Эмне кетти материал? Буга эми ар кайсы жерден эле темирлерди алып келип эле жасап, курап туруп эле жасап чыктым. Ошо размеринде кылып элечи. Анан ушул айылга кереги тийип атат. 4 жыл болду иштеп атат. Айыл каалаган материалдарын тилдирип алышат. Кандай размер болсо да келесиз? Кандай размер болбосун, бүт каалаган оюндагыдай тилип берип турам. Рельсин да кошо жасаттыңыз? Бүт эле ушунун баары колго жасалган, баары тең эле. Анан жакшы, айылга жакшы кызмат кылып атат. Ошол анан мындан эле ара курчутканы бар, ушунусу бул өзүңүздөр. Армандын арасын курчутасыз. Бул өзүнүн арасын эле курчутат кайра. Кандай кылып курчутасың? Мындай эле колго жасагансызбы? Ооба, бул деле ошо колго жасалган. Бул нак колго жасалган окшойт да, башка эч нерсе. Бул деле ошо колго жасалды. Бул деле ошо колго жасалып, өзүнүн размери менен, расчёту менен бүт иштейт, курчутат араны. Ала кайра тиле бермей мокойт мындан беле. Ала моторлордун эмненики бул? Мотор деле ушул бирдеменин мотору окшойт. Өзүңүз деле билбейсиз? Ооба, билбеймиз. Алып келип сатып келип эле иштетип элечи. İştegende эле ушундай эле буну айлантып берсин деп жасап койдум. Дагы эмне техника жасадыңыз? Эми ар кайсында болсо машинелер ремонт кылып иштей беребиз. Кандай техника болбосун келсе жардам берип, колдон келген жардамыбызды берип иштей беребиз айылда. Чыгармачылык иши бул, э? Чыгармачылык менен ушундай нерселерди жасап иштейбиз. Ийгилик ишиңизге. Рахмат, өзүңүздарга да рахмат. Ак Талаанын огородунан баарыбыз жеп атабыз. Коңорчок айылы. Эстер. Буга чейинкилерин да үйдөн осуп жеп көргөнбүз. Негизи айдаса болот экен. Кадимкидей эле турбайбы? Ооба. Даамы. Таптаттуу. Мына булар да кичирээктөй байлагандар, чылбырлар. Болот. Анделиктер бар, андан сырткары. Бишип жетишпей алды го булар, э? Ошол бизде
убакыт кыскараак болуп калат окшойт. Акталанын башка айылдарынан жылуураак келет окшойт, Акталарынын эң эле ушул ысыгыраак жылуу мөмө жемиштүү айыл ушу биздин айыл. Деңиз деңгээлинен 1830 метр бийиктикте турат. Высоковыйга кирбейбиз. Бирок плюс жакшы жактары ушул мөмө жемиштүү баарысы өсөт. Дарбыз өсүп атса, Дарбыз, помидорлор бар, перес, бадыраң. Жашылчанын баары бар. Баары эле өсөт да. Мына ушул дарбыз менен коонду бакап көрүлөк болчубуз. Калган огороддордо бөлөк кишилердин огороддорунун баарысы эле өсөт да. Анан бакап көрдүк, мындан деле болот экен буюрса. Ушул Акталадагы биринчи бышап аткан дарбыз десек болобу? Буга чейин деле улуу байкелер айтып жүрчү бышат депчи. Анан илгери. Андан бери деле мен деле көрүлөк болчумун. Ошону байкап көрдүк. Болот экен буюрса. Койчу, тур, кет. Каймачы. Бул балыктын форель түрү. Куул жууган балык деп коет, бул ошо орусчасы форель, радушный деп. Мунун икрасын биз Даниядан алып келебиз. Анан бул жерден өзүбүз инкубация кылып чыгарабыз. Бул только булактын суусунда гана өсөт, сасым суусунда андай мындай жерге бул балык өспөйт. Ама булактын суусу Бул бүт булактын суусу 400-500 метрден тартып келген самолеток менен. 4 рабочийбиз бар. Ушул айылдыктар эле? Өзүбүздүн эле келин кесектер келип иштешет. Кыйын экенсиздер. Айылда баягы мындай өзүнчө ушинтип эмгек жасап аткандар аябай көп экен да. Биздин айылыбыз да көп, айылыбыз ынтымактуу. Эмгекчил экенсиздер да эң башкысы. Анан баары бир жеңден кол бир жерден башталат. Оокат кылабыз, мындай кылабыз, ошого макул болобуз. Азыр магазиндерибизде бүт эмени бар арзан. Шаардан өзүбүздүн балдар алып келип арзан коюшат. Шаардын баасындай эле, шаардтар келгенде таң калат. Ой, силер ушундай бааңар помидоруңар арзан, бадыраң арзан депчи. Кичинекей айыл кыштагы бир көрбөсөм сага кусамын. Киндик каным тамган бул жерде качан болсо ачык кучагым. Коңорчогум, коңорчогум менин айылым. Минип алсам кеме кайыгым. Эли журтум жашайт тынчтыкта, жан сергиткен таза абаңда. Су бойлосоң кумар кандырган, кыздары бар эстен тандырган. Балалык кез өткөн бул жерде бир кайрылса ошол күндөрүм. Коңорчогум, коңорчогум менин айылым. Минип алсам кеме кайыгым. Эли журтум жашайт тынчтыкта, жан сергиткен таза абаңда. Эли журтум жашайт тынчтыкта, жан сергиткен таза абаңда. Жан сергиткен таза абаңда.